Бүгін Жогорку кеңештен эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин өз ара соода жүргүзүүдө озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияларды өткөрүү жана озонду бузуучу заттарды эсепке алуу жөнүндө макулдашууну жактырды. Анткени Кыргызстан бул келишимге эбак эле койгону менен ушул күнгө чейин ал парламенттин колдоосун таппай келген. Мындай мыйзам долбоорунда озон катмарына зыян алып келүүчү заттарды өлкө аймагына киргизбөө каралган. Алар айрыкча унаа тетиктеринде, муздаткычтарда жана башка үй шартында колдонуучу техникалардын курамында болот. 2019 жылдан тартып озонду бузуучу аппараттар өлкө аймагына киргизилбейт. Муну менен Кыргызстан эл аралык келишимди аткарды. Эми өлкө аймагында озонду бузбайт деп табылган гана товарларды колдонууга өтөт. Эл өкүлдөрүнүн айтымында К5 боюнча мыйзамдын долбоору кечигүүдө. Анткени Кыргызстан эл аралык стандарттагы зыяндуулугу аз жабдыктарды колдонуу боюнча келишимге эбак эле кол койгон. Ошо мыйзамды киргизсе керек болчу К5 боюнчачы. Анткени августтан баштап Евразиясте уже бул биз кол койгонбуз да. Сен кечиктирип атасыңар ошо мыйзамдычы. Туура айтып атасыз. Августтун 19-ында технический регламент күчүнө кирет. Мен биздин өзүң баягы профильный комитет менен сүйлөштүм, биз киргизебиз, профильный комитет ошо жумушту кайра баштайбыз. Сиздер ошону 3 окууда киргизсеңер, аны мен ойлойм ал баары эле колдоп берет. Быйыл каникула кетчекте аны кабыл алып бериш керек. Республикадагы унаалардын басымдуусу Бишкек шаарына туура келет. Айрым маалыматтарга ылайык, өлкө боюнча миллионго чукул автоунаа бар. Адистердин айтымында машиналардан абанын булганышына тийгизген таасири эбегейсиз. Айрыкча эски маркадагылар көбүрөөк зыян алып келет. Мисалы машиналар өзгөчө шаардын абасын канчалык булгап атканын буга чейин 10 жолу айттык, 100 жолу айттык. Анан өзгөчө эски машиналар көбүрөөк булгайт, жаңы машиналар азыраак булгайт. Тилекке каршы бизде атайын өкмөттүн токтоо менен эски машиналарды киргизгенге жылын узартып, эскилерди киргизгенге ушул жылдын аягына чейин мүмкүнчүлүк бергенбиз. Туурабы? Ошондо да канча эски машина кирди, ал сиз эми түздөн түз экологияны коргоочу катары биздин абабызга канча зыян келтирип атат? Бу жерде эски машиналар эмес, в основном ошо качество бензина болуп атат. Чынак качество бензина, себеби содержание. Экөө тең бар. Анткени себеби бизде завод фабрика жок, абабызды булгандай. Бишкекте завод фабриканын баарын талкуулап бүткөнбүз. Анан же жаңы машина киргизели десек, жок, эскини киргизип турсак жакшы болот экен деп ага уруксат бердик. Анан жок, жакшы сапаттуу бензинди колдоnuш керек десек, жок, ал кымбатыраак болуп кетет экен, чөнтөбүздү дешет деп ага уруксат бербей атабыз. Эмне кылыш керек деп ойлоп атасыңар эми ушинтип абаны мындай кичине Бишкектин абасын тазараак кармаш үчүн. Буга чейин Экотех инспекциясы унаалардан бөлүнүп чыкчу түтүндү азайтуу максатында атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Анда айдоочулар Евро 5 сапатындагы майды колдонуусуна милдеттендирилмек. Ага ылайык унаалардан бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын көлөмү 50 эсеге кыскармак дешет демилгечилер. Мамлекеттик агенттик алдында бизде центр бар. Ошолордун өзүлөрүнүн жана жабдыктары, приборлор бар, ошолор менен текшерип турат да дайыма. Анан азыркы ошол машиналарга заправка кылган бул озон бузуучу эмес заттар болуп эсептелет. Анткени менен депутат Каныбек Иманалиев аталган мыйзам долбоорун комитетте азырынча кабыл албай турууга чакырды. Айтымында буга чейинки өкмөт тарабынан кол коюлган Бөрүбай келишими Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон эмес. 5000 позиция боюнча Кыргызстандын позициясы Казакстандыктан төмөн. Муну ким даярдаган, эч ким ушуга чейин жазасын ала элек. Текстил 3-төн 2 түшүп кетти. Биз текстил тармагын так талкаладык да. Ошон үчүн биздин комиссиянын кийинки жумада жыйынтыгы чыгат. Ошондо Бөрүбай соглашениесине кол койгондар, даярдагандар, алар да сизге окшоп келген. Бүгүн кол койбосок болбойт. Кол койдук, народнойду барып карасаңыз, Кыргыздын тамак ашы жок, коңшулар. Биздин тамак аш 350 000 фермерлик хозяйство бар. Евразийский 64 ферма поставкаланып калган. Бул тең укук эмес да. Ошон үчүн биз мындан кийинки да 2 документ Евразия боюнча экен. Биздин мамлекеттик кызыкчылыкты сактоо максатында гана биздин комиссиянын жыйынтыгы чыкканча чейин мен комитеттин сураанын кабыл албай отурсаңыздар. Анткени менен акыркы учурдагы абанын булганышы жарандардын ден соолугуна зыян келтирип, айрыкча аллергия, жөтөл, өпкө ооруларынын күчөп жатканын айткан комитет мүчөлөрү аталган долбоорду колдоп беришти. Анархан Алтымыш, Онурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.